Курсан Асановдун ал жерге барганынан эч ким эч кандай жабыр тарткан жок. Тескерисинче, кандайдыр бир деңгээлде Ички иштер министрлигинин колдо бар азаматтарын баарын топтоп, тартипти сактап, Бишкектеги талап тоноочулукка жол бербегендигине абдан чоң салымын кошту. Аны өтө оор кылмышкер катарында артынан кууп жүрүп барып кармабай эле, акырын чакырып, ал жигитибиз ансыз деле үй камагында, ошол үй камагындагы чарасы боюнча иликтөөлөрдү жүргүзө берсе болмок. Бул аша чапкандык. Бизге аябай элдешкис болгон, оппонент болгон Тимур жанакы Султанбеков деген жаш жигит боюнча дагы. Ал жигитти дагы ушундай кылып кармап, ал жерге киргизүүнүн кажети жок. Баш чарасын өзгөртүү менен иликтөөлөрдү жүргүзө берсе болот. Эгерде күнөөлөрү болгон болсо, мойнуна коюлушу керек. А күнөөсү мойнуна коюлбай туруп, 2 айга убактылуу камакка алынып калгандыгы бул ар кандай суроолорду жаратат, нааразычылыктарды туудурат. Бардык нерсе мыйзамдуу болсун деп келген бүтүн Кыргызстан бул сапардагы мыйзамдуулуктун так аткарылышын талап кылат. Курсан Асановдун өзүнүн мүнөзү ушундай, кайсыл жерде тополоң чыкса, ошол жерге барып, ошол тополоңду басууга жасалган аракеттердин күчүн баарын жасайт. Мен кайрылып атканымдын себеби жаңы келген өкмөтүнө дагы, президентке дагы, жогорку кеңешине дагы, башка мамлекеттик органдарга дагы кайрылам. Адам укугун тебелегенди токтотушубуз керек. Кандайдыр бир кылмышкерлер болгон болсо, мойнуна коймоюнча, аны кылмышкер деп жарыялагандан бир аз этият болсок. Мына ушул күнгө чейин өкмөт мыйзамсыз, легитимсиз деп айтып келдим. Муну урматтуу кыргызстандыктар бүгүнкү жогорку кеңеш өзүнүн иши менен дагы бир жолу далилдеди. Мадумаров чындык тарапта болгон. Бүгүн кайрадан добуш беришип, легитимсиз болуп калган экен деп кайрадан ордуна келтиришти. Мыйзамдуулук ушундай орнойт. Конституциялык талаптар ушундай аткарылышы керек. Кыйшаюусуз, ким болсо ошол болсун, кыйшаюусуз аткарылышы керек. Ошондо гана биз өзүн өзү сыйлаган, бизди башка өлкөлөр сыйлаган өлкөгө айланабыз. Түшүнүк менен жашаганыбызды токтотушубуз керек. Ызылдап, чызылдап туруп калышты. Бул эмне дегендик? Элдин каалоосу боюнча. Элдин каалоосу башка, конституциянын, мыйзамдын талабы башка. Эгерде биз элдин каалоосу менен жашай турган болсок, анда биз хаоска барабыз. А эгер конституция менен, мыйзамдын талабы менен жашай турган болсок, мына ушул сыяктуу будуңчаңдар болбойт. Адамдын укугун коргоо, адамдын кандайдыр бир күнөөсүн мойнуна койбой туруп, аны кылмышкер деп жарыялоо, же өтө оор кылмышкерди кармагандай болуп артынан кууп барып кармоо, бул мыйзамсыздык. Мыйзамдуулукту талап кылардын алдында биринчи кезекте өзүбүз ошол мыйзамды сакташыбыз керек. Азыркы келген өкмөтүнө дагы кайрылам мен. Мыйзамдуулукту өзүңөрдөн баштагыла. Соңунда айтарым, буюрса дагы бир 2-3 күн өтөт. Мындан 3 күн баштагы түшүнбөгөн маселелерди түшүнүп баштап атабыз. Кызуу кандуулук өтөт. Аябай салкын мүнөз менен, эч кандай чыр чатагы жок. Ар бир жасалган аракетке баа бере турган күндөр алдыда. Биз кыйшаюусуз мыйзамдуулукту, конституциялык талааны талап кылабыз, талап кылып келгенбиз, мындан ары да талап кыла беребиз. Мен Сооронбай Шариповичке кайрылам. Мына ушул Курсан Асановго окшогон. Темирлан жанакы жаш жигит эздик партиясынан чыккан. Мына ушуга окшогон кишилерди баш чарасын өзгөртүп туруп эле, кандай иликтөөлөр жүргүзсөңөр деле булар качып кетпейт. Адамгерчиликке карайлы. Менимче бири-бирибизди кубалап олтуруп, бири-бирибизди душман көрүп олтуруп, эч кимибиздин башыбызга мүйүз чыгып кеткен жок. Менимче бул кайрылуум четте калбайт деген үмүттөмүн. Эске алып коюшуңуздар керек. Дагы бир жолу мыйзамдуулукту, адамгерчиликти, конституциялык талааны сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Сен эмне аскерлериң элди алды эле ошо карапайым элди. Сен ошолорду эмне курсаган тойгузуп жыргатып койдуң беле. Ойлоп атасың ошолор өздөрү кол бутуңду байлап туруп бизге салып берет. Өздөрү ишенип койгон, өздөрү кол бутуңду таңып туруп
жана БТРге сүйрөтүп келет, тетиги резиденциядан бери сүйрөлгөн бойдон келесиң. Көзүңдү чоңураак ачкын акмак ишеги. Ассаламу алейкум, Сооронбай Шарипович. Сооронбай Шарипович, кандай уктадыңыз? Жакшы эле уктадыңызбы же түнү менен чочуп монтип секирип чыктыңбы? Я. Вообще акыл деген нөл Турбаев сенде. Акыл деген нөл Турбаев сен. Ыйман деген нөл Турбаев. Намаз окуп атпадың беле, мечитке кирип алып, ажылыкта жүрбөдүң беле жана муфтияттын баарын тегеректетип алып. Кана сенин ыйманың, кана сенин Аллахтан коркконуң. Же дүйнө үчүн баарын кечип коесуңбу? Сага бийлик менен дүйнө керек экен да, жеткен акмак, конченный адам турбайсың. 2000. Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп тургула, уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулаңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай. Мисалы Сооронбай Шарипович 30 олигархты уурун көрсөтөндө беле. Бирөөнү гана көрсөткөн. Кана бирөө. Айтты беле предвыборныйда. Бабановтан баштайм сенден деди беле. Кана баштаганы. Кана. Анан азыр мисалы эле да просто падышанын сөзүн өлгөндөн көрө өз өлсүн дейт. Мисалы ушундай эмеси бар. Падыша айткан сөз бул деген Кудайдан айтылган сөздөй да. 30-ону көрсөтөндө беле жазаласын. Ген прокурор турат, СМБ турат, Финполиция турат, ККМ, АКС турат. Муну талкалагыла десе талкайт да муну. Могу коррупционерлер мола карады десе карайт. Жана сөз. Могу кечеки ыплас шайлоону жокко чыгарып, жеңгениңиздер менен куттуктайм. Мен экстренно ушунчалык эртең менен соц тармактарды карап туруп экстренно чыктым ушул прямой эфирге. Мен мо 120 депутатка, 6-чакырылыштын депутаты бардыгыңыздарга кайрылам. 120 депутат, силер кеткиле. Силер жоголгула. Кече революция болгондо көрүнгөн жерге тыгылып, кыпчылып, кирип кетип, качып, эми бирден чыгып алып былжырабагыла. Элди тебелебегиле. Элдин нервини кайра кайнатпагыла. Эл араң турат азыр. Кечеки өлгөн бала миңдеген жарадарларды көрүп, ошолорго акча чогултуп, ошолорго жардам берип, эл араң турат азыр. Көп былжырабагыла. Канат Исаев, сен былжырабагын. Азаттык, сен да былжырап көрүнгөндү чыгарбагын азыр экранга. Ар кимди былжыратып, конституцияны тебелеп, анан кийин мыйзамды тебелеп деп. Силер мыйзамды тебелеген силер эмес белеңер? Акча таркатып шайлоо өткөзгөн силер эмес белеңер? Мыйзамды тебелеп бир адам бардыгына добуш берип парламентте отуруп алып, мыйзам кабыл алган силер эмес белеңер? Силер мыйзам тебелеген эмессиңерби? Эми биз эл, кыргыз эли мыйзамды тебелеген болуп калдыкпы? Былжырактар чыкпагыла. Эч кимге интервью бербегиле. Ар бир адамдын, ар бир кыргыздын нервине ойнобогула силер. Азаттык, көзүңөрдү ачып койгула. Силер провокация кылып атасыңар азыр. Көрүнгөндү алып чыгып алып, эч кимди кызыктырбайт бул 120 депутаттын мнениясы. Лично мени кызыктырбайт. Булар Канат Исаев эмне дейткен, башкасы эмне дейткен, Никитенко эмне дейткен. Биз алып барып койдук Садыр Жапаровду ошол жерге. Элдин калоосу болду. Эл силерди 5 жыл күттү. Эл силерди 10 жыл күттү. Эл силерди 30 жыл күттү. Не кылыр экен ушулар? Кандай кылып элдин жыргалчылыгын ойлойт экен деп таладыңар, тонодуңар. Акчаны кылып, көрүнгөн жерди Кыргызстандын жерин, элин башка мамлекетке сатып, акчаны кылып ресторан курдуңар, сауна курдуңар. Ошонуңарды өзүңөз сойкуканаларды курдуңар. Анын акчаларын чөнтөгүңөргө салып алып, чардап жүрөсүңөр. Көрүнгөн жерден пентхаус алып, көрүнгөн жерде балдарыңарды окутуп. Эл, карапайым эл, мына жерде кыйналды, өлдү, кыйналып.
көрүнгөнгө кул болду. Эми чыкпагыла. Бириңер да чыгып интервью бербегиле. Азаттыккабы, башкагабы чыгып интервью бергениңерди токтоткула. Элдин кыжырында аматта. Болду, жетишет. Канат Исаев, сен оозуңа карап сүйлөгүн. Легитимсиз, анан кийин мен барсам каршы добуш берет элем. Неге барбадың? Неге барбадың? Корктуңбу? Коркосуң да, потому что аркаң жаман. Аркаң ыплас. Бир эле Канат Исаев эмес, 120 мың бардыгың ушундайсың. Силерге каршы чыкты эл. Эми Садыр Нуркожоевич, жоготуңуз бардыгын. Мына 120 акмактын, 120 иттин бардыгын жоготуңуз. Тез жоготуңуз. Чыгып алып көрүнгөн жерден сүйлөшпөсүн. Көрүнгөн жерге дабдырап барып алышып, эми бул мыйзамсыз. Силер мыйзамды жакшы билесиңерби? Качан мыйзамды силер кыйын билдиңер эле? Мыйзамды тебелеген силерсиңер. Акчаны алып чыгып таркаткан силерсиңер. Канча жолу миңдеген обращение кылдык. Акча таркатпагыла, мыйзамды бузбагыла, таза шайлоо өткөрөлү, таза шайлоодо таза жеңип келгиле. Бизде